Баарыңыздарга салам. Бүгүн биз jiu-jitsu боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгон кыргызстандык Билимбек Алмаматов менен маек куруу үчүн Ten Planet Chicago залына келдик. Саламатсызбы, Билимбек? Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы жана карьераңыз кандай башталды? Мен атым Алмаматов Билимбек Талабекович. 1989 жылкы болом. Өзүм Кыргызстандан, Алайдан болом. Бул жакка келгениме 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан бери ушул жакта эмгектенип келем. Спорттук карьераңыз кандай башталды? Эми Кыргызстанда деле кылчубуз. Анан бул жакка келип, ошол именно ошол jiu-jitsu боюнча бир залга барып кызыгуу башталды. Ошодон бери баштап кылып баштаганмын. Бул спорт мага жагып калган өзүмө. Ошодон бери ушул спортту кылып келем. Jiu-jitsu менен машыкканга эмне түрткү болду? Өзү спортту жакшы көрчүмүн өзү. Спортко жакын болчумун. Ошол анан өзү залдарга баргам, кайсыл. Анан jiu-jitsu бул жаңы спорт болуп эсептелет. Ошого бул спортто Кыргызстанда анчалык деле популярный эмес болчу. Анан бул жакка келип, бул спортту көрүп калып, анан бир күн залга барып, тренировка кылып кетип, ошондон эле башталып калды. Өзүмө жагып кетип эле ошондон башталып кеткен. Анан ошо. Сиз АКШда 10 жылдан ашык убакыттан бери жүрөсүз. Бул жерге кантип келдиңиз? Бул жака Work and Travel деген программамен келип калганмын. Ошо 2011-жылы. Ошодон бери ушул жакта жүрөм. Сиздин спорттук карьераңыз бул жерде кантип башталды? Кеңирээк айтып бере аласызбы? Ошо бир күн анда ошо жумуштан келип атып эле бир залды көрүп калды эле, ошол залга кирип, бир күн карасам ошол зал ачык экен. Кирип эле анан ошо тренер менен сүйлөшүп калып эле. Анан бир күн кел, көрсөң болот дегенден бир күн тренировка кылып көргөмүн. Ошондо жагып калды өзүмө ошол спорт. Анан ошодон эле бара баштагам, калтырбай, эмгектенип. Анан биринчи өзүм үчүн кылам деп жүргөм, мындай жөн эле. Анан кийин уже мотивация алдым, аларды көрүп. Мен да ошо чемпионат мираларга чемпион болоюн деп ошодон башталып кетти. Менин билишимче, сиз логистикалык компанияны негиздегенсиз. Бул тууралуу айтып бере аласызбы? Анын баары эми бул жакка келгенден кийин эмгектенип атканда биз биринчи таксиде иштеп жүргөнбүз. Таксиде иштеп жүрүп анан эми бардык эле кыргыздар тракка өткөндө биз да ошо тракта иштеп жүрөбүз. Ошо тракта иштеп жүрүп эле анан ошондон кийин эле компания чайлап эле ачканбыз, досубуз экөөбүз ачтык. Бул жерде сизде канча кызматкер бар? 70 трак бар. Сиздин компанияңыздын аты кандай? Компания ушул өзүмдүн атымдан эле коюп койгом, Билим деп. Ошодон эле. Канча жылдан бери иштеп келет? 4 жыл болуп калды. Кийинки пландарыңыз кандай? Сиз компанияңызды андан ары өнүктүрүүнү пландап жатасызбы? Албетте, Кудай буйруса тракты дагы, спортту дагы эки жакты тең Кудай буйруса өнүктүрөбүз, иншаллах. Эшке чыксам Бруклин, тааныган адам жок. Элдер айтат бул ким деп дагы басчук адам көп. Алдыда бийик жол, кол батыр коркок көз. Утпаса тийип жерге кур болбойт айткан сөз. Кыргыз тилде айтам, сен айткан сөздү байка. Мага мени кааласаң сага ошо кайта. Менин билишимче, сиз Билимбектин машыктыруучусуз. Өзүңүз жөнүндө, жетишкендиктериңиз жөнүндө, спортко кантип келгениңиз жана канча убакыттан бери машыктыруучулук менен алектенип келе жатканыңызды айтып бере аласызбы? Чынында мен машыктыруучулук менен алектенгениме 17 жыл болду деп айтаар элем. Бирок 17 жылдан ашат. Билесизби, Эдди Бравонун астында мен 2016 жылдан бери машыгып келем. Ошондуктан мен анын астында Ак Курдан Кара Курга чейин көп жыл машыгып келгенмин. Менин спорт мектебим Орто Батыштагы эң атаандаш мектептердин бирине айланды. Менде чоң дүйнөлүк чемпионаттарда жергиликтүү машыктыруучулардай жетишкендиктерим жок. Бирок мен чындап ишенем, эң негизгиси студенттерге алган билимиң менен эмне бере аласың жана эмнелерди түзө аласың. Бул жерде бизде бир нече дүйнөлүк чемпиондор бар.
Билимбек дүйнөнүн көп жолку чемпиону. Биздин мектепте көптөгөн таланттуу балдар бар. Мисалы биз өткөн жылы 3 дүйнө чемпиону менен кайтып келдик. Ошондуктан кыялдарыма окуучуларым аркылуу жетет. Билимбек экөөңөр кантип таанышканыңар мага абдан кызык. Бул кандай болду? Билесизби, бул бүлгүлүү болчу. Анткени ал кезде мектеп жабылган болчу. Ушул пандемия учурунда мен дагы деле өз залымда машыгып жүрдүм. Биз аз убакытка жабылдык, анан биз бул сунуштардын баарын аткарууга аракет кылдык. Бирок аман калуу кыйын болду. Бул сен жабылып калган же өлүп калган учурлардын бири болчу. Анан мен ишенген нерсемди тандап алышым керек болчу. Билли алгач ошол учурда машыгууга каршылык көрсөткөн. Бирок ал ачыла алды деп ойлойм. Аны биздин досторубуздун бири чакырган. Мен аны менен күрөшүп жатканда мен бир раунд жасадым. Бул мен үчүн ар дайым "Эй жигит, сен мени менен күрөшүп күч таймашкың келеби?" сыяктуу эле болчу. Анан мен аны жетип кармай алган жокмун. Мен бул жигит ким деп ойлонуп, жөн эле таң калып калдым. Ал сиздин көңүлүңүздү бурдубу? Ал, албетте, менин көңүлүмдү бурду. Билли менин залымдагы эң мыкты жигиттеримдин бири болуп калды. Кыргызстандан азыр канча адам машыгып жатат? Билли келгенде анын артынан көп адамдар келди деп айтаар элем. Азыр 20га жакын адам бар деп ойлойм. Сиз буга чейин 2 жолу дүйнө чемпиону болуп калдыңыз. Бул Штаттарда болгонбу? Ооба, бул Америкада болду. 2019-жылы чемпион мирге катышкам, анда Тилекке каршы экинчи месттен алып калганмын. 2020 бул Пан Америка деген турнирден чемпион болгонмун. 2021дин аягы ошондо чемпион мира болдум. Дүйнө чемпиону экениңизди түшүнгөндө кандай сезимде болдуңуз? Ал эми аябай кандай десем, башкача сезим эми. Аны чемпион болгондор гана түшүнөт кандай сезим экенин. Аны эч кандай акчага же эч нерсе сатып албайсың, аны өзүң гана мээнет кылып гана жете турган нерсе. Ошол. Бизнес жана спортту айкалыштыруу кыйынбы? Оңой эмес, ооба. Бизнес, спортту чогуу алып кетиш бул кыйын негизинде. Аракет кылса болот. Кантип баарына жетишесиз? Эми анын өзүнүн убактын тандап алганбыз. Ошо жумуш башталарда деле өзүнүн убактысы болот. Ошого убакытка карап иштерди токтотуп, тренировканы кылып, тренировкадан келип кайта жумуш кылганы ошол убакытты өзүбүз коюп алганбыз. Ошого карата иштейбиз. Быйыл спортто кандай пландарыңыз бар? Спортто Кудай буюрса быйыл дагы чыгабыз. Кудай буюрса быйыл ошо чемпион мира болот, ошо чыгабыз. Пан Америка болот, ага дагы чыгабыз. US National деп коет, ага дагы чыгабыз Кудай буюрса. Турнирлер көп алдыда. Быйыл дагы бизнес менен алектенүүнү пландап жатасызбы? Же спорт менен алектенесизби? Башкача айтканда, спорт сиз үчүн бизнеске караганда маанилүүрөкпү? Менде ар дайым баланс. Спортто дагы и бизнесте дагы ар дайым экөөнү бир алып кеткен аракет кылам. Эми Кудайга шүгүр, окшош азыр жакшы эле. Жетишип атабыз. Эгер спорт же бизнес тандоосу болсо, кайсынысын тандайт элеңиз? Экөөнүн тандай турган болсом, эми спорт го дейм. Эми спорт бул ден соолукка пайдалуу, анан өзүмө да жагат. Ten Planet спорт залы Чикагодогу джиу-джитсу боюнча эң мыкты залдардан бири. Жана Билимбектин машыктыруучусу Омар белгилегендей, бул жерде потенциалы чоң кыргызстандыктар машыгат. Алар бизди бир нече жолу таң калтырат деп үмүттөнөм. Сиздер менен Мариям, ТV1 KG, Чикагодон атайын чыгарылыш.